Сиздерге бүгүнкү пресс-конференциябызды берип коелу деп чечтик. Анткени ушу Кыргызстан профсоюздар федерациясынын тегерегинде ар кандай сөздөр болуп жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой ушу 21-июнда ушу депутаттык комиссия түзүлүп, аны ушу биздин урматтуу депутат Шайлообек Атазович жыйынтыктап, ушу жогорку кеңештин жыйынында маалымат берген. Ал маалыматында ушу Кыргызстан профсоюздар федерациясында 298 объект турат экен. Ушул объектинин 298-ин ичинен 164-ü ушу сатылып кеткен деген маалымат тараган, билесиздер барыңыздарга. Ушул маалымат тарагандан кийин ушу Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын буйругу менен бизде комиссия түзүлгөн, өзүбүздө член советтердин арасынан биздин эксперттерден ушу комиссия биз иштеп чыгып бүгүнкү күндө өзүбүздүн жыйынтыкка келдик. Башынан тарыхка кайрылып кетсек, бизде момундай токтом бар да, мына колубузда. Бул деген ушу Всеобщая конфедерация профсоюзов, исполнительный комитет, постановление на 1.32. Бул жерде Всеобщая конфедерация профсоюзов биздин санаторийлердин баарын, ушу Кыргызстанда жайгашкан санаторийлердин баарын, ушул Всеобщая конфедерация профсоюзовдун акча каражатына курулган. Анан баягы союз тарагандан кийин ар бир өлкө өзүнө бөлүнүп эгемендүүлүк алгандан кийин ошо Кыргызстан профсоюздар федерациясы да өзү эгемендик алып мамлекеттик катоодон өткөндөн кийин бизге ушул перечень негизинде мынакей мүлк өткөзүп берген. 56 кыймылсыз мүлкүн өткөзүп берген. Всеобщая конфедерация профсоюзовду. 56 мүлктүн бүгүнкү күндө биздин баланста Кыргызстан профсоюздар федерациясында 26 кыймылсыз мүлк бирлиги бар. 30 кыймылсыз мүлк бирлиги баланстан чыгып кеткен ар кандай себептер менен. Анын ичинен мынакей 3 единица деп добровольное физическое сообщество, спортивное общество деген бар. Ал жак менен бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп жатат. Анын ичинен ушу бир Осо Кыргыз тур деген түзүлүп, анын карамагындагы 19 объект мыйзамсыз 90-жылдары сатылып кеткен экен. Аны менен да бүгүнкү күндө ушу бизде текшерүү жүрүп жатат. Ушу туура эмес кеткен мүлктүүлөр бар боюнча сотторго добарыштар берип жатабыз. Ал эми ушу белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан профсоюздар федерациясы өзүнүн уставына ылайык жана мыйзамга ылайык 8 кыймылсыз мүлкүн сатылган. Аны мен айтып койсом мынакей. Оштогу биздин профкурсубуз бар болчу, ошол кеткен. Апшырата деген турбазабыз сатылган. Таластагы жер үй сатылган. Байсорун деген турпансионат сатылган. Мына барыңыздар билгендей, мына стадион Спартак. Ошо 90-жылдары мамлекет кайрылып Кыргызстан профсоюздар федерациясына ушул стадионду биздерге саткыла деп суранган экен. Ошондун мамлекеттин суранычы менен ушул стадион Спартак сатылган экен. Фрунзенский бюро путешествий деп ошо стадион Спартактын жанында эле турган мүлк болгон, аны да саткан экенбиз. Алп лагерь сатылган экен. Анан өзүңүздөр билгендей, соттун чечиминин негизинде ушу биздин санаторий жыргаланып кетти. Кыскача ушу маалымат ушундай. Жалпы алып айтсак, бүгүнкү күндө бизде 30 мүлкүбүз бар. Бүгүнкү күндө биздин баланста турган 5 санаторийбиз бар. 5 санаторий, азыр айтып коеюн сиздерге кайсылар экен. Санаторий Ысык Ата, санаторий Кыргызстан, санаторий Жалал Абад, санаторий Жети Өгүз, санаторий Голубой Сукуль. Андан тышкары дом отдыха Алато, дом отдыха Чолпон Ата, дом отдыха Ысык Көл. Андан тышкары тур базаларыбыз бар. Биздин 2 тур базабыз бар. Апшырата, Арстанбап, кечиресиздер, Арстанбап Ата,
Дагы кайсыл объектилерибиз бар эле ушул. Жана Ушул объектилерибиз бар да.